Кайырлы күн окурман, бүгүн сиздермен Мағжан Жұмабаев атамыздын казакый тааным чеңберинде урпак тарбиесине арнап жазылган педагогика эмгегинен түйүндөгөн тужурумдарымды талкуулагым келет. Биринчи факт: балага сыйыр сүтүн берүүгө болот тек 9 айдан баштап. Экинчи, балага нече түрлүү оюнчуктарды үйүп төгүп берүүдүн кажети жок, баланын зээни менен искерлиги бузулат. Келеси: бесик баланын уктагандан соң жататын орну тербетип, талтырып уктатуу үчүн эмес. Төртүнчү, баланы туздуу сууга шомулдурган жакшы, бирок май менен сылоо купталмайды, терини терлетеди, кирлетеди. Баланын бөлмесине жарык мол сүрүлүү керек, себеби караңгы үйдө тарбиеленген баланын өсүүгө да шабан болот. Бала жаңадан жүрүп баштаган кезде сөз сүйлөү токтоп калат. Ал жүрүп үйрөнүп алгандан кийин кайтадан сөз сүйлөүн жалгастырат. Бул калыптуу. Ал сиз окурман, Мағжан атамыздын осы тужурумдары менен келисесизби? Оюңузду жаза кетиңиз.